Бул талаштуу нерсе. Бирок Силикон өрөөнү робот кызматкерлерди чакан компанияларга жайылтуу аракетин көрүүдө. Баштапкы чоң чыгымдардан улам чакан фирмалар роботторду ишке ала алышпайт деп айтып келишет. Учурда ири жеке компаниялар роботту ижарага алаттуу жаңы долбоорду колдоп атышат. Анда саатына, жумасына же айына төлөп, роботторду ижарага алууга болот. Арзан жумушчу күчүнүн наркы роботторго артыкчылык берет деген үмүт бар. Таиланддагы окумуштуулар COVID-19 вакцинасынын дозаларын жакшыраак ченей алган аппарат иштеп чыгышты. Робот колун пайдаланып, автовак системасы 4 мүнөттө эле AstraZeneca вакциналарынын 12 дозасын ченеп ала алат. Бул адам жасагандан 5 эсе ылдамыраак. Учурда система AstraZeneca флакондорунда гана иштейт. Ар бир тамчы маанилүү болгондуктан, бул чындыгында өмүрдү сактап калган аракет. Мексикалык окумуштуулар Борбор калаанын популярдуу туристтик жерлеринин биринде суунун сапатын жакшыртуу үчүн уникалдуу системаны иштеп чыгышты. Күндүн энергиясын жана бир аз илимди колдонуп, ал сууну кычкылдандырууга жардам берген атайын көбүкчөлөрдү жаратат. Көбүк сууну зыяндуу заттардан арылтып, парник газын бөлүп чыгарууну азайтат. Бул өз кезегинде айлана чөйрөгө пайдалуу. Бул система жакында суу тазалоочу жайларда колдонулушу мүмкүн деген үмүт бар. Tesla компаниясы Tesla Bot деп аталган гуманоид роботунун прототиби 2022 жылга чейин даяр болорун айтат. Компаниянын башчысы Илон Масктын айтымында, бул азыр сиз жана биз кылган кайталанма, кызыксыз иш-аракеттердин санын азайтмакчы. Келбети адамдарга окшош роботтун бою 1 метр 70 сантиметр жана ал саатына максимум 8 чакырым ылдамдыкта кыймылдап жүрө алат.